Чүйдүн Панфилов районундагы Букара айылы. Бул жерде жашоочулар 2000 даана дарак отургузууда. Долбоорго катышкандарга азык-түлүк жардамдары берилет. Бул жөн гана көрктөндүрүү иш эмес. Келечекте бул бактардан түшүм жыйналып, алмалардан шире даярдалат. Мындай демилге айыл турмушун жакшыртып гана тим болбостон тургундардын кирешесин да көбөйтүүгө жардам берет. Бул 2000 түп алма багы мөмө бере баштагандан кийин жергиликтүү тургундар алма ширесин өндүрө башташат. Ошентип биз адамдарга кирешесин көбөйтүүгө жана жергиликтүү жааматтарын туруктуу камсыз кылууга жардам берип жатабыз. Бул долбоор бизге Россия Федерациясынын каржылык колдоосу чоң жардам болууда. 1600дөн ашык көчөт отургузулду. Азыркы күндө бул жерде иштеп аткан айылдаштарыбызды болсо тизмесин жана критерийге байланыштуу ошол уязвимый группа деп коет. Ошол тизмесин түзүп айыл өкмөт соцработникке бергенбиз. Ошол эки тизмедеги айылдаштарыбыз менен ушул жерде тегерегин коргоо иштерин кылып атабыз. Бул келечекте биздин жаштарыбызга дагы бир жакшы демилге күч болот деп ойлойм. Бул жерге дагы бара-бара айыл өкмөтүбүздөн бир мини цехтерди уюштурсакпы деген, орнотсокпу деген ойдобуз. Кара Балта шаарындагы номер 3 мектепте 480 окуучу билим алат. Делегация мектеп ашканасын, ашкана жабдууларын көрүп чыгып, балдарга тамак аш кандай жазаларына күбө болду. Бул жерде акысыз ысык тамак берүү программасы иштеп жатат. Окуучулар толук кандуу тамак менен камсыздалып, ата-энелер балдарынын саламаттыгынан кам санабай эле коюшса болот. Экинчи долбоор бул мектептерди ысык тамак аш менен камсыздоо. Бул да биздин каржылообуз менен ишке ашып жаткан долбоор. Башында долбоор нан жана суусундуктарды берүү менен башталган. Азыр болсо бул толук кандуу витаминдүү ысык тамак аш болуп калды. Бүгүн бизге дал ушул мектепте бул программанын ишке ашырылышын жыйынтыктарын көрсөтүштү. Көрүп тургандай, бул жерде комплекстүү ыкма колдонулууда. Бул жөн гана азык-түлүктөрдү, нан бышырылган витаминдүү унду, майды, кантты жеткирүү эмес. Бул ошол эле учурда кичинекей өндүрүштүк базаны уюштуруу болуп саналат. Опять же, видите, подход комплексный, то есть это не только поставка продукции. Таттуу булочка, таттуу чай берилет 2 күнү, 3 күн ысык тамак. Биринчи күнү каша рисовая молочная, наны менен, компоту менен, экинчи күнү булочка, чай менен, үчүнчү күнү чечевичный суп, тоже эти менен адагы, ошо компот наны менен, 4-чү күнү кайрадан ошо булочка менен чай берилет, таттуу чай, 5-чү күнү ошо гречка, эти менен, наны менен, компоту менен, таттуу компот менен беребиз. Абдан жакшы, балдарга жагат, жакшы жешет. Даже сурап жешет, дополнительный тамакты кээ балдар. Андан кийинки сапар Москва районундагы Петровка айылына болду. Черняховский атындагы мектепте 389 окуучу бар. Бул мектепте да ысык тамак программасы ишке ашырылган. Мектеп администрациясы ашкананы көрсөтүп, жабдуулары менен тааныштырды. Таза ашкана, жаңы шаймандар жана курсагы ток кубанычтуу балдар. Знаете, горячее питание. Ысык тамак берүү абдан жакшы иш. Жумасына 5 жолу балдарга ысык тамак берилет. Анын ичинен 2 жолу сүт азыктары, мисалы сүттү ботко же сүттү шорпо беребиз. Албетте бул балдардын ден соолугуна абдан жакшы таасир берет. Анткени айыл жеринде көп балдар үйдөн эртең мененки тамакты ичүүгө жетишпей калышат. Айрым класстар эртең менен окушат, кээ бирлери 2-3 нөөмөттө окугандыктан түшкү тамакты да ичүүгө жетишпейт. Ал эми бул жерге келгенде толук кандуу тамактан алышат. Бул абдан жакшы нерсе. Это очень хорошо. Вот, например, когда мы даем вторые блюда детям, обязательно к ним мы даем салаты. Делегация бул күнү 3 калктуу конушту кыдырып чыкты. Мындай демилгелер жүздөгөн мектептерди жана 10 миңдеген үй бүлөлөрдү камтыйт. Россия Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын эң ири донору болуп калууда. Сымбат Алмазова, Назира Бигалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.